Assalamu alaikum. Машина Кейдж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бул видеодо сиздерге сатыла турган үйдү көрсөтө кетемин. Ал үй Кара Суу району Сары Колот айыл өкмөтү Ынтымак айылында жайгашкан. Азыр бул жер Кара Суу Борбордук базарынан шаарынын өзгөнгө карап кетип аткан жол. Ушул асфальт жол. Көрсөтө турган үйүбүз ушул жактан жайгашкан. Азыр Курбан Кара айылынан мындай бурулуп кете турган көчө чыгат. Ушул көчөдөн бир дээрлик 4 километр жүргөндөн кийин ошол бир көрсөтө турган айылдагы үй чыгат. Мына асфальт жолдон 4 километр жүргөндөн кийин ушул жерге келгенде мынакей бурулуш болуп атат айылдын ортолугунда. Бул жагы болсо мындай тала. Ушул бурулуштан ылдый төмөндө карай бир 200 метрден кийин үй чыгат. Мынакей ошол көрсөтө турган үйгө дагы келдик. Бул Ынтымак айылы Сары Колот айыл өкмөтүнө караштуу. Могул жакта мектеп жайгашкан экен. Бул жак болсо жаңы эле чек бөлүнгөн. Жаңы эле үйлөрдү куруп баштаган. Мынакей электроэнергия дагы могу столб аркылуу келиптир, жаңы эле коюлган. Бул жакка ушул Ынтымак айылына Сабай айылы тарабынан да келсе болот. Анан Кара Суу Кеңсай айылы Курбан Кара айылынан өтүп ошол асфальт жол тараптан да келсе болот. Кыскасы эки жол менен келсе болот. Экөө тең бирдей эле жайгашкан. Аралыгы бир 4 километр бул жактан, 4 километр бул тараптан. Эки тараптан тең кыскасы келсе болот. Биз сиздерге көрсөтө турган үй мына ушул 3 бөлмөлүү. Былтыры 1 жыл мурда бүткөн үй экен. Жердин жалпы аянты 6 сотых. Үй болсо ушул эң төрүндө жайгашкан. Көчө болсо могул жерден башталат экен. Казык. Ушул казыктан ошол жогору төрдө үй тараптан ушунда 6 сотық чыгат экен. Суу жагынан могу ылдый жакта бир 100 метрден өтүп канал жайгашкан. Ошол каналдан суу тартып дагы алып турушат экен ушул огородторго. Таза суу болсо жакында линиялар тартылып келатат дейт. Кранттан суу келет деп атат. Эми үйдүн өзүнө кайрылчакта азыр могу чек арасындагы көрсөтүп кетейли. Мынакей үйдүн бурчунан могул жерде казык кагылган, ушул болот чек арасы. Бул жагы бияктагы кошунасына карайт. Ушундан ылдый дагы наркы жакта дагы казык кагылган, аны дагы көрсөтөм. Үйдүн арка тарабынан көрүнүшү ушундай. Мынандай подвалы менен. Үйдүн чатырындагы айтып коеюн, кыйла бийик эле жапкан экен. 2 метр 70 сантиметр деп атышат. Бул өстүрмөчү. Бул жакка караган канча метр болду? 1,20 метр экен. Бул арка тарабы 60 сантиметр. Өстүрмөсү ооба. Моору коюлган экен, печкага. Коюлган экен, жакшы. Бул жагында уже тепкичтер коюлуп, бетон турат. Мындай киргенде ушундай коридор. 1-чи бөлмө, 2-чи бөлмө жана 3-чү бөлмө. 3-чү бөлмөсү ошол конок үйү, чоң комната да. Үйдүн дагы жалпы аянтын узун турасын айтып коелу. Узуну 14 метр. Мынакей
турасы болсо 7 метр болуп атат. Биринчи бөлмө канча болуп атат? 4кө 3,5 метр. Экинчи бөлмө деле ушундайбы? Ушундай эле экен. Чоң залычы? 6,20га 3,5. Азыр эми мындай мүмкүн болушунча көрсөтүп коелу. Şu комната 3,5. Мына жерде bir терезе бар. Өстү. Мынагында bir терезе бар. Мына жерде bir эшик. Мына подвалы ошол зал конок бөлмөнүн астында жайгашкан. Бул жактагы өзүнчө эле бир чоң комната. Мынандай кичинекей 2 айнекче, да бул жерде орточо айнекче бар экен. Терезе. Коридордун турасы 2,30 метр. 2 метр 30 сантиметр. Эми бул бөлмөлөрдү да көрсөтүп коелу. Бул жакта атайын баягы печка коюш үчүн коюлган окшойт, бул жерчи. Ортолукта печка, анан кичинекей терезе бар экен. Арка тарабында дагы. Сынч, кам кыштан курулган. Бул жагы мына ээси да азыр айтып кетип атат, могу сынчты да айтып кое бериңиздер деп көрсөтүпчү. Ошол эшиктерди бекемирээк карматканга ушундай. Бул каптал жагында көрсөтүп коелу. Ошол ошондо үйдүн оң капталы. Үй дагы ошол күн тарапты карап турат. Чек ара, могу айтмакчы, могу таштар жана шагыл ушул үйдүн ээсине караштуу экен. Үйдөн бул жака чейин мынакей казык турат. Чек арасы ушул жер болуп калат. Мынакей кошуналары дагы үй куруп жашагандары дагы бар экен. Ушундай ылдый бойлоп кеткен. Үйдүн документтерине кайрылсак, бул жаңы чек берилгенге байланыштуу. Азыр мынакей ээсин токтом берилген. Кызыл китепти уже даярдап атасыңар, тапшырып койгонсуңар, документ жасаттырганы. Мына токтому бар экен айыл өкмөтүнөн, Кара Суу району Сары Колот айылынан мынакей токтому бар экен, ошол 98 номердеги. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, үйдү мүмкүн болушунча сиздерге кыска убакыттын ичинде жакшы түшүндүрүп көрсөтүп бергенге аракет жасадык. Эми эң негизгиси бул кызыктырып турган бизде бул баасы болуп атат. Баасы 1,5 миллион деп атасы. 1,5 миллион сом кеми бар дейт. Алмашуу бөлүптөлө жолдору жок, нак акчага эле сатылат. Үй жөнүндө толук маалыматты азыр ээсинин байланыш номерин айта кетем. Өзүңүздөрдө кызык суроолор пайда болсо сурап билип аласыздар. Жактырсаңыздар сөзсүз түрдө алыңыздар демекчимин. Канча номер? 0553 228 400. WhatsApp барбы? WhatsApp жок, бир гана ошол телефон чалып сүйлөшүү менен болот дейт ээси. WhatsApp номерин дагы айта кете бериңиз деп атышат. 755 212 288. Биз дагы ушун менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Видеобузга сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Өз ой сунуш пикириңиздерди комментарийде жазып калтырып койсоңуздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.